Саламатсыздар, назарыңыздарда қаларлар маалымат программасының жиынтықтоочу топтому. Аны мен Дөөлөт Канатбеков алып барам. Алгач чыгарылыштан кыскача анонс. Чек арада жайгашкан Аксынын Дээрес айлан жашоочулары жер которууга мажбур болуп жатышат. Элдин өз үйүн таштап кетүүсүнө эмне түрткү болду? Өз уулунан токмок жеген 80 жаштагы эне үйүнө баруудан баш тартты. Ал карлар үйүндө калууну эп көргөн. Ош шаарында жеке менчик кеңседен 4 миллион 706 миң сом уурдалды. Кармалган эки шектүүнүн бири ошол кеңседе иштеген. Өзгөндө жергиликтүүлөр жер казып жатып көлөмү тандырдай болгон кумура таап алышты. Оштун Номад клубу баскетбол боюнча 1-лиганын чемпиону болду. Аларды аба майдандан жакын туугандар жана күйөрмандар күтүп алышты. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматкерлери ири суммадагы уурулуктун бетин ачышты. 8 мартка караган түнү белгисиз адамдар Ош шаарынын Алай көчөсүнүн аймагында жайгашкан жеке менчик кеңселердин бирине уурулукка кирип, андагы сейфте сакталган жалпы суммасы 4 миллион 706 миң сом акчаны уурдап кетишкен. Ар тараптуу издөө иликтөө иштеринин натыйжасында бул кылмышка шектүү катары 23 жаштагы жана 27 жаштагы эки адам кармалды. Алар Ош шаарына чектеш жайгашкан айылдардын бирин мечиттен чыгып бара жаткан учурда кармалашкан. Алардын бири акча уурдалган ишканада иштери аныкталды. Милициянын божомолу боюнча акча тууралуу маалыматты берген жана аны уурдоону даярдаган дагы ошол болгон. Кармалган адамдардын биринен 1 миллион 460 миң сом, экинчисинен 900 миң сом акча алынган. Алар акчаны үйлөрүнүн короосуна көмүп койгон жеринен өздөрү казып алып беришкен. Акчанын калган бөлүгүн алар көңүл ачууга жумшашкан. Учурда шектүүлөрдүн үстүнөн уурулуу фактысы боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Ош шаардык соту 25 мартта аларды абакта 2 айга кармоого санкция берди. Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Ташбулак айыл аймагындагы Көгар дарыясынын жээги бекемделип жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрден билдиришти. Маалыматка караганда дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Ынтымак айылындагы Благовещенка көпүрөсүнүн асты жагын суу жеп, коргоочу тосмолор бузула баштаган. Суу боюндагы калктуу конуштарга, айыл чарба жерлерине, социалдык объектилерге коркунуч келтирүүдө. Буга байланыштуу акимчилик 4 мартта өзгөчө кырдаалдар режимин жарыялаган. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы 175 каттам таш, 8 каттам майда таштар ташылып, тосмонун 170 метр аралыгы бекемделген. Жээкти бекемдөө иштери бүгүн да уланат. Чек арада жакын жайгашкан Аксынын Дээрес айылын жашоочулары башка аймакка көчүп кетип жатышат. Ага аймакта социалдык бир топ маселелердин чечилбеши жана мамлекет тараптан эч кандай колдоо болбой жатканы түрткү болгон. Ага кошумча Талдыбулак участкасында байма-бай табият кырсыгы орун алып, аны жоюуга жергиликтүү бийликтин эч кандай чара көрө алган эмес. Эңсиреп калган конуштун бүгүнкү абалын Жалал Абадтан кабарчыбыз Кабылбек Көчкөнбай уулу баяндайт. Бул аймак Аксы районунун чек ара тилкесинде жайгашкан Талдыбулак конушу. Мындагы жашоочулар шарты катаалдыгына карабай, табият кырсыгынын байма-бай катталуусуна карабастан, мына ушул жайда чек ара тилкесинде жашап келишкен. Бирок мамлекет тараптан эч кандай колдоолор болбогондуктан бул жайдан акырындык менен көчүп кетишүүдө. Кундуз Өмүралиева короо жайын таштап, буюн тайымдарын көчүрүп кетип жаткандардын бири. Анын үй бүлөсү менен журт которуусуна чек арадагы аймакта жашоо шарттын катаалдыгы себеп болууда. Таза суу жок, жолдорубуз начар, мектеп алыс окуучуларга сел келип каптады. Ушу короосунун ичине чейин толуп үйлөрүбүзгө чейин кирип кетти. Аны ошо тууралуу берден кеттик да эмне кылабыз анан кийин. Биз жака жардам болбоду, келген депутаттар ушундай немете чек арабыз, уну жактан өтө албай калдык. Мал барысы эле өткүзүп кетет наркы өткө. Кыйналдык. Жок дегенде үндүктөрүбүзгө чейин өтүп атты да. Жоготтук, айдап кетип калып атты Өзбекстан солдаттары. Өмүралиева сыяктуу Дээрес айылынын Талдыбулак участкасынан 10дон ашуун кожолук башка жака көчүп кетишти. Мында азыркы учурда 8 үй бүлө баш калкылууда. Аларда шарты катал аймакта дагы канча убакыт жашоосун улантары белгисиз. Анткени жашоого эң зарыл болгон таза суу жана социалдык объектилерден азырынча кабар жок. Бу жерден балдарыбызды окутуп эптеп бүтөрдүк. Катташ кыйын болду, 7-8 километр аралыкта.
Таза суду жыл 12 ай ташып ичебиз. Анан кийин жамгыр жауганда тоз алабыз ичкенге. Шарт кыйын ушундай. Анан чегарада эмне жакын канча эшектерди салып, 13 эшек алдырдым чегарада. Мияктан сел келет, чоң сел келет. Үйлерди каптайт. Мына элдин баары көчүп кетти менден башкасы. Бул жайга 1980-жылдары адамдар отурукташкан. Ал кезде бийлик тараптан камкордук жакшы болгондуктан башка жака көчүп кетүү тууралуу ойлонгон эмеспиз дейт Акыл Жуматаев. Анын белгилешинче, чегара тилкесинде жашагандар анын бекемдигин камсыз кылып келишет. Бирок мамлекеттен аларга жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбаганы капалантаарын айтат. Агар биз болбогондо бу элдер Өзбекстан качан өтүп кетет болчу? Мен 83 көчүп келгенде даже эшек менен өзбектер тамсалып койгон болчу. Кийин кары сүрүлүп көчүшүп кетти. Талдыбулакта ичимдик суу өтө бартылат. Анткени аны 10 чакырымга чейинки аралыктан ташып келишет. Кээде анысы болжогон мөөнөтүнө жетпей калып, жамгырдын суусун ичүүгө аргасыз болушат. Мындай абалга тушукпоо үчүн желим бөтөлкөлөргө суу толтурушуп, салкын жайда сакташат. Ушинтип ичебиз, жашообуз эң оор. Бул иче турган Айла жок, иче турган таза суу ушу. Канча убакыт ушинтип сактайсыңар? Бир жума же 10 күн, 20 күнгө чейин барат да. Дээрес айылынын Талдыбулак участкасында таза суудан башка көйгөйлөр да толтура. Алардын сап башында мектеп, ФАП, интернет жана уюлдук байланыштын жоктугу сыяктуу маселелер турат. Бул көйгөйлөрдү чечүү боюнча бийликтин жогорку бутактарына чейин кайрылуу жасалганы менен ушул күнгө чейин алардын бири да чечиле элек. Айттык, жастык, жогорку кечкече жастык, айттык, дедик, эми айылдын статусу да берилбеген, чегара статусу да берилбеген бияка. Ушул да биздин маселебиз. Ошол үчүн бул эч кандай көңүл бургандыктан элдер көчүп баштады. Аксы районунун Дээрес айылы Өзбекстандын Чартак району менен чектешип турат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда чегарада жайгашкан деген өзгөчө статуска ээ 61 айыл, 8 участок бар. Алардын 12си Жалал Абад облусунда жайгашкан. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуалдаев, Жалал Абад облусу. Ошто 80 жаштагы энесин ур токмокко алып жүргөн жаран кармалды. Ичкиликке берилген 44 жаштагы Карасуу районунун тургуну буга чейин энесин сабап жүргөндүгү маалым болгон. Өз баласынан запкы жеген эне учурда Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунда дарыланууда. 80 жаштагы байбече мындан ары үйүнө барбай, карыялар үйүндө калаарын айткан. Ош облусунун Карасуу районунда 80 жаштагы эне өз баласы тарабынан ур токмокко алынган. Ушул күнгө чейин 44 жаштагы уулу ичип келип, апасын ур токмокко алып жүргөндүгү да ачыкталган. Учурда эне Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунда адистердин карамагына алынган. Ал эми энесин урган балага бул жоругу үчүн кылмыш иши козголгон. Дагы бир нерсе, бир курал алайын дегенби, же дагы бир жака ошо мастык менен кирип кеткенде бир комнаталарына. Анан дивандын алдына кирип кеттир да. Ошондон жан сактап таң атка чейин туруп, анан кийин эшигин култап кетип калган экен. Анан айнектен ушу өтүп бараткан кишилерди чакырып, ушул аркылуу анан куткарылып калыптыр да. Мындай окуялар коомдо жок эмес деп билдиришет психологдор. Жыл сайын ата-энелердин өз балдарынан мээрим көрбөстөн кайрадан запкы жеген фактылар көбөйүүдө. Социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөр эмес, кээде мындай жоруктарга кадыресе толук кандуу үй бүлөлөрдө өскөн балдардын да колу барат. Бул деген ар түрдүү бир сөз менен айтууга мүмкүн эмес. Биздин ар түрдүү факторлор таасир этип атат. Жумушсуздук да бар ичинде, жетишпеген жашоо да бар, жетишкендик да бар арасында. Анан кийин тарбиянын, үй бүлөдөгү болгон тарбиянын бир аз солгундаган, аксагандыгы дагы бар да. Ур токмоктон улам жабыркаган эне жашаган үйүнө кайра барбастыгын жана өз каалоосу менен карыялар үйүндө калаарын да маалымдаган. Ал эми Оштогу Боорукердик үйүнө жыл сайын жок дегенде 5 же 6дан ашуун энелер келет. Алардын көпчүлүгү өз каалоом менен деп айтышат. Бирок буга себеп үй бүлөлүк пикир келишпестиктер, кандайдыр бир таарыныч же балдарынын кайдыгерлиги себеп болот. Эки уулум бар, бирөө өлүп калган, бири эми үйлөндү. Кудай буюрса келип алып кетет деген үмүтүм бар, күтүп отурам. Балам булдыры келип кеткен, күтөм, аябай күтөм. Үйлөндү, Кудай буюрса алып келип мени алып кетсин деген чоң үмүттөрүм бар. Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборуна жыл башынан бери үй бүлөлүк зомбулукка кабылган 10дон ашуун энелер кайрылышкан. Адистердин айтымында мындай фактылардын алдын алууда коомчулук жапартырмак киришиши керек. Айыл жериндеги жергиликтүү бийлик, казият, мугалимдер, коомдук уюмдар биригип, үй бүлөлүк баалуулуктарды жаштарга сиңирүү керек деп билдиришет. Мыкпырат Алибаева, Бек Султан Абиев, Ынтымак.
1990 жылдары Баткен районунун Өзбекстан менен чектеш Каратокой айылына суу сактагыч куруу пландалып, айылдагы 200 кожолукту Айгүл тоо борuna көчүрүү талабы коюлган. Анда 100дөй үй курулуп, толук бүтпөй туруп, Союз ыдырайт. Суу сактагыч курулбай калганы менен 50дөй кожолук көчүп, жаңы айыл түптүргөн. Бирок аталган айылдын Айгүл таш деген аты эле болбосо, эгемендүүлүктөн бери көңүл бурулбай, кароосуз калган. Улукбек Мукарамов Айгүлташ айылынын тургуну. Ал 1991 жылы Каратокой айылынан көчүп келген. Анткени ошол учурда аталган айылга суу сактагыч курулмай болуп, 200 кожолукту Айгүлташ айылына көчүрүү талабы коюлган. Бирок суу сактагыч бүтпөй жатып, Союз ыдырайт. 200 кожолуктун 50сү көчүп, дагы 50сү толук бүтпөй токтоп калган. Ошол убактан бери Айгүлташ айылында шарттар түзүлбөй, кароосуз калган. Калып кеткен да, ошол неме болуп, суу сактагыч токтогон экен. Уже қалып кетті. Şu aldın kegenleri bana şöyle jaylanıp koyganбыз. Keyin kegende bana özün көрүп атасың, aşı өзү çalaganda өзү иштеп келип, aşı бүтүрүп атат. Россияга барып келиши болгон. Мынтип жаңыдан көчүп келип, кайра кайта албай калган 45дөй кожолук бүгүнгүгө чейин Бозоргон талаада күн кечиришет. Суу жумасына бир жолу берилет. Ошол учурда эптеп идиштерин толтурушуп, кийинки жумага чейин үнөмдөп иштетишет. Суу тарчы. Мисалы үчүн мен бүгүн суу ичсем, 5 күндөн кийин келет да мазагы сууну болчу. Ойчан суу жок. Ойчан суу жок. Былтыр насос жайда өрүктө бар там болгон өрттөрөмчү. Курап калды. Күн азыр кыштын күнү 2 саатта сали идиштери бар, ар бир үйдө, ар бир коргондон кран чыгат да. Ошону толтурат. Анан жаздын күнүгө айдалса 5 күндө бир очерет дейт. Айылда 4-класска чейинки мектеп бар. Окуучулар аны аяктаса, кошун айылдагы чоң ата чоң энелеринкине барып окуусун улантууга аргасыз. Антпесе жол алыс. Бозадыр Айгүлташ атайын каттамы жок. Ар күнү таксинин болушу да кыйын. Окуучуларыбыз 4-класска чейин окуйт. Балдарыбыз 4-класстан кийин 5-класстан баштап студент. Бозадырга бараттар, 1-күн бараттар, суббота күнү келеттер. Жолдо кыйналаттар, машина алса алат, албаса жок. Кыйынчылык менен барып келеттер. Жаш кичине балдарыбыз болсо, садик деген жок. Кароосуз калган айылда эле суубуз болсо жок. Дыйканчылык кылууга шарт болбогондуктан айылда жумуш жок, жашоочулардын көпчүлүгү миграцияда жүрүшөт. Үй бүлөсү менен көчүп кетишкендерин ар экинчи үйгө кулпу салынганынан байкоого болот. Район борборунан 20 чакырымдай алыстыкта жайгашканы менен жумушсуз жүргөндөр арбын. Бул жерде көбүгө жүз эле көп. Мына турган ФАП биздинчи, мына. Суркуласа шо фап корабыз. Мындан колду эле ашар менен эле курганбыз мынданчы. Şu елі топтоп мекетет. Дуаны уруп, шуап, кичине үстүргө эмеге Баткенден жардам берген шипыр айнектериге. Калган жагын фундаментин понды суйганбыз да. Ашар жол менен. Айылдагы эки жеке дүкөн анан ашар жолу менен курулган ФАПты эске албаганда, дал ошол 89-жылдан бери бул айылга эч бир социалдык объект курулган эмес. Бийликтегилердин көңүл сыртында калган Айгүлташ айылында жыл сайын Айгүлгүл мезгилинде өлкөнүн бардык аймагынан баш баккандар болот. Айылдагы кыбыраган жанды көргөндөр Бозоргон талаада жашоо жүрүп жатыптыр деген таң калуу менен карашат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Дежали уулу, Ынтымак, Баткен району. Ош шаардык салык кызматы жарандардын бердиктүү салык декларацияны түнкү саат 24:00 чейин кабыл алып жатат. Бул тууралуу Ош шаардык салык кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 25 марттан 31 мартка чейин өлкөнүн бардык салык башкармаларынын кызматкерлери узартылган күн тартипке иштеп жатат. Эми саат 18:00 чейин иштеген жарандар мүлкү жана кирешеси тууралуу декларацияны жумуштан кийин убакта тапшыра алышат. Жеке адамдар 1 апрелге чейин былтыркы жыл үчүн кирешесин жана мүлкү тууралуу маалыматтарды салык кызматына берүүгө тийиш. Декларацияны мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер, дыйкан чарбалар менчигинде автоунаа жана кыймылсыз мүлк катталган бардык адамдар тапшырууга милдеттүү деп белгиленген. Убагында тапшырбаган декларация үчүн 1000 сом айып төлөнөт.
Ош облусунун Өзгөн районунун Мырзары айылынын тургуну жер казып жатып кумура табылды. Табылган көлөмү тандыр менен бирдей болуп, аны Исмаил Бакиров байкап калган. Кумуранын көлөмү чоң болгондуктан аны бүтүн бойдон чыгарууга мүмкүн болбоду дейт Исмаил Бакиров. Ал эми табылганын ичинен топурак чыккан. Бул кумура илгери суу үчүн пайдаланылган деп божомолдонууда. Айылдыктардын айтымында буга чейин дагы бул өңдүү кумуралар аталган айылдан табылган. Ошто багбандар үчүн сапаттуу көчөттөр сатылууда. Аталган жайда мөмөнүн бардык түрүн табууга болот. Атайын Европадан алынып келинген көчөттөрдүн баасы жана жергиликтүүлөрдөн өзгөчөлүгү бизден кийинки репортажда. Багбандар үчүн эң башкысы сапаттуу көчөт отургузуп, аны өстүрүп, андан мол түшүм алуу. Ал үчүн туура көчөт тандоо. Ош облусунун районунан келген багбандар көбүнчөсү көчөттүн карлик же жарым карлик түрүн тандашат. Мындай көчөт каерде сатылып жатканын да билишет. Карлигин алып кеткенбиз, бул жерден алмалардычы. Биз сәл бир кече алганбыз майлардачы. Бирок тутабы тутпайды алып кеттик, бирок 100% менен кармады ошо алмаларчы. Биринчи жылы 1-2-3-тен алды, былтыр дагы уже көбөйдү мөмөсүчү. Эми азыр биз 5-6 түп жерде бир 10 соток жерде өрүгүбүз бар, өрүктөрдү алдырып салып, эми ушу пол карликке келдик азырчы. Эми ошол жерге бир 60 түп кетет деп атат. Бул жерден карлик жана жарым карлик көчөттөрүн алгандар өздөрү өстүрүп көргөндөн кийин жакын дос туугандарына да сунушташат. Анткени бул көчөттөр багбандар күткөн жыйынтыкты берип, эң алды түшүм бере баштады дейт дыйкандар. Уже былтыр түшүм бере баштады. Чоң баягы бизге Польшадан, Кытайдан келет го чоң алмалар. Ошолор биздин өзүбүздө болот экен да. Мен ишенбей жүрдүм эле, мындай күмөн сана болбойбу. Бирок негизинен караганда эң сон болот экен. Биздин ноокаттын шартында башка районду билбейм, ноокаттын шартында сон болот экен да. Азыр дагы үйдө турат. Баягы алмаларчы көргөндөр айтат, муну каяктан алып келдиң деп. Негизи айттым, ошо өзүнүн огороддон чыккан. Муну эми эгип, жакшы карап, анан анча-мынча курабайт экен. Мен алып кеткенден почти 100% көктөсөм жаңылбайм да. Карлик жана жарым карлик көчөттөрү Ошто азырынча ушул жерде гана сатылат. Мындагылар Европадан алынып келинип, мөмө дарактын бардык түрү бар. Бул көчөттөр берген түшүмдө өзгөчө даамдуу болот. Ал эми сатуучулар көчөттөрдү ыңгайлуу шартта карап, аны сатып жатып кардарларга да түшүндүрүп, акысыз кеңештерди да берип турушат. Биринчи жылдары алып келгенде мөмөсүнү көрбөй туруп, ишениш кыйын эди. Азыр элдер өздөрү эгип, өздөрү көрүп, кошунан көрүп, туугандан көрүп, ишенип пайда баштады, эле баштады. Багбанчылыктын пайда жагын көрө баштады дыйкандар. Анан азыркы биз алып келип аткан көчөттөрдүн сапаты боюнча айтып кете турган болсок, көчөт өзү негизи бөлүнүп келет. Биринчи, экинчи, үчүнчү класс. Бизде алып келген көчөттөр биринчи класска соответствует этет, өзүнүн требованиясы бар. Мисалга алганда ыңгайлуу шарттары жагынан баасы арзан мунун. Мисалы үчүн местный көчөт деле жакшы. Алар деле жакшы. Булар мына алмалар 150 сомдон, кокон грес черешня булар 200 сом. 2 жылдык көчөттөр. Bunun баарына жердин тамырасыга көмүп, жерге көмүп, сууларын берип, даярдык беребиз. Кеп кеңешибиз бардыгыбыз беребиз. Көп эккендерге агротехнический сопровождение бар. 2 жыл консультация бесплатно берилет. Анвар Эркебаев карлик жана жарым карлик көчөттөрүн 5 жылдан бери Европадан түз алып келет. Азырынча кардарлары тараптан эч кандай нааразычылык боло элек. Тетирисинче бир алган кардар кийинки жылы да сөзсүз келип, башка түрлөрүн алып кетет дейт жеке ишкер. Эрмек Муратбек уулу, Бексултан Абиев, Ынтымак. Оштун Доомат клубу баскетбол боюнча 1-лиганын чемпиону. Аталган команда бүгүн алтын медаль жана колго киргизген кубогу менен Бишкектен кайтып келди. Чемпион болгон спортчуларды Ош аба майданынан жакын туугандары жана менен көрөрмандары тосуп алышты. Теманы спорт кабарчыбыз Жолдубай Айткулов улантат. Өлкө тарыхында баскетбол боюнча мындай ийгилекке Оштун командасы биринчи жолу жетип турат. Ошол үчүн бүгүн аларды аба майданынан өз күйөрмандары жылуу маанайда күтүп алды жана чемпион болгондугу үчүн куттукташты. Команданын капитаны ушул жылы өлкө чемпиондугу үчүн Доомат клубу алгачкы жолу катышкандыгын жана чемпиондук титулду алып келүү оңойго турбагандыгын айтып өттү. Бул Доомат деген клуб өткөн жылы 2018ден баштап эле баскетболду жакшы көрүп, мурда ойноп жүргөн балдардан эле түзүлүп, Доомат деп аталып, жанагы кыргыздардын көчмөн деген билдирет. Бул соревнованияларга биринчи жолу катышышыбыз. Мына 2018-2019 сезондо
биринчи жолу катышып, ушул биринчи орунга жетиштик. Белгилей кетсек, баскетбол боюнча 2018-2019 Кыргызстан 1 лигасы өткөн жылдын 1 декабрында башталып, жалпы 14 команда 7-ден 2 топко бөлүнүп ойын өткөрүшкөн. Анда Номад клубу алгач Тайпадан араң чейрек финалга 3-орун менен чыгып, калган оюндарын ийгиликтүү өткөргөндүгүн жана финал оюнунда 3 беттеш болуп, 2 жеңиш эсебинде жеңүүчү аныкталгандыгын башкы машыктыруучу айтып өттү. Кызыгы алар чечүүчү финал оюнунда алгачкысында утулганы менен калган 2 оюнда араң утуп, баш байгени колго киргизишкен. Биринчи оюнду Тилекке каршы уткузуп койдук элек. Балдардын манайы деле, менин как тренер катары деле манайым деле түшүп калды, чынын айтсам. 2 жолу кылган турган болуп, экинчи оюнга даярданып туруп, барып оң очкого кайра ошол политехникени экинчи оюнда уттук элек. Ошондо чечүүчү решающий оюн 3-чү оюн болду. Балдар деле молодец, самоотдача менен ойношуп, өзүн көрсөтүп, характер ошол Оштун характери, Оштун болельщиктери жардамы менен ошол жеңишке жеттик. Ошондой эле тарыхта биринчи жолу Кыргызстан чемпиону болгон Оштун Номад клубунун 2 оюнчусу мыктылардын катарына кирген. Анда команда чабуулчусу чейрек финалда эң көп гол киргизип өзгөчөлөнсө, жалпы турнирде Номад капитанына мыкты оюнчу деген наам ыйгарылган. Чейрек финалда биздин Константин Усенко деген жигитибиз бир оюнда 45 очко алып, ошол турнирдин эң чоң ачылышы болду, эң чоң жетишкендиги болду. Буну баскетболдо MVP деп коет, эң чоң бериле турган наам ар бир оюнга. Андан сырткары жалпы турнирдин алкагында биздин капитан Мазитов Руслан статистика боюнча дээрлик бардык жак тараптан алдыңкы орундарга жетип, анан жалпы турнирдин жыйынтыгында эң мыкты оюнчу деп наам ыйгарылды. Белгилей кетсек, Оштун баскетбол клубунун түзүлгөнүнө 1 жыл болду. Эми эрежеге ылайык кыска аралыкта чемпион болгон команда мүчөлөрүнө спорт чеберлигине талапкер деген наам ыйгарылат. Эгер командада ушул наамга жетишкендер болсо, аларга спорт чебери деген статус берилет. Жана федерация тарабынан акчалай сыйлыкта каралышы шарт. Жолдубай Айткулов, Бексултан Апиев, Ынтымак. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер жагымдуу улансын. Саламатта калыңыздар.